Эгер сиздер Кыргызстандан жума күндөрү же базарларда Аман энебиздин плакаттарын алып ушуга акча бергиле же болбосо WhatsApp'тардан текст аркылуу Аман энебиздин сүрөтүн коюп ушуга которгула деген болсо, аларга ишенбеңиздер. Негизи эле акча чок топтолуп бүткөндөн кийин дагы ушуга акча керек деп чыккан адамдар дагы болот экен. Кудай өзү сактаган болсун. Эгер ошондой ушул Аман энебиздин плакаттарын илип нары бери ушу яшыктарды колдонуп базар айланган болсо, түз эле милицияга кайрылыңыздар. Алдыңкы мүнөттө толук маалыматты билесиздер. Эжекебиз өзү кайрылуу кылды. Ассаламу алейкум. Урматтуу Россияда эмгектенип жаткан мекендештерим, Кыргызстандан көрүп аткан бир туугандар, саламатсыздарбы? Видеого лайк басып, группалар менен бөлүшүп, Аман энебизге ушул батыраак айыгып кет, Аллах шыпасын берсин деп жаза кетиңиздер. Буюрса мына 4-5 жолу ушул электросталга Назире эжебиздин жанына Аман энебизди тартканы келдик. Буюрса бунусунда элге отчет берип, мына 2 ролик чыгардык. Могу экинчи этабындагы операциясына. Негизи операция 3 этаптан турат экен. Экинчи этабына 2 миллион акча керек деп чыгардык элек. Мына сиздердин жардамыңыздар менен Кудай Таала буйруп, мына 1.200.000 акча чогулуп отурат. Буюрса мына дагы бир мындай аракет кыла койсок, мына 800 000 акча топтолгон болсо, Аман энебиздин ушундай өзү алдынча зара кылганга мүмкүнчүлүгү болуп, ушундай операция жасалып алдында турат. Толук маалыматты эжекебиз берсин. Көп түкүрсө көл болот бир туугандар. Ошол 50 рубль болобу, 100 рубль болобу, ушул бир суунун акчасын болсо дагы которуп койсок, аябай жакшы болот чындыгында. Баарыңыздарга Аллах ыраазы болгон болсун. Ушуга чейин жардам берип келип атасыздар. Эжекебиздин ушул бата дуасындасыздар ар дайым. Чындыгында ушул кыйынчылыкта турган адамдын дуасы кабыл болот да. Ар бир ушундай адамдан мындай жакшылык гана калат. Ошого бир адамга пайдабыз тийбесе дагы жакшы сөз жазып, группалар менен бөлүшүп, лайк баса кетелик. Эжекебиз толук маалымат айтсын мына. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Аллахым ыраазы болсун барыңыздардан. Ушу ар бир кылган садагаңар акыретте сооптор менен кайтсын. Ушу Амандын экинчи этабына Аллахым ыраазы болсун. Сиздерден да сиздердин себепчи болуп, ушу Амандын операциясына ыраазымын. Барыңыздарга дуа кылып турам ар дайым. Ушу ар бир отчет, ар бир кагаз бул баягы элге отчет берип, баягы өзүбүз дагы жылыш болуп атат, кандай болуп атат, баягы Амандын ден соолугуна эртеңки күнү өз алдынча басып, өз алдынча зара кылып калышына, ар бир кататры стомасынан айрылып, мындай өз алдынча Аллахым ыраазы болсун сиздерден. Ичегилеринен жыныс мүчө жасап, ушундай өз алдынча сиңген мүчө болот. Жазайт да өз алдынча. Азыр бала кататрда ушул могу жеринен суу мына жылжыктап агып турат. Ошо пленка аркылуу ушул мындай идишке келип түшөт. Биз YouTube'га көп нерсени көрсөтө албайт экенбиз. Мына стома дейт. Буну дагы туура чаптабасак, бул стома өзү эле 7,5 турат. Негизи бул жак страшный чындыгында. Көрүп эле коюңуздар ал жагын. Бул стома менен азыр зара ушинтип чыгат. Бул жагында дагы бир эмнебиз бар. Ал страховка. Ириңди ошол жактан чыгарабыз. Просто жуурда эле чыгарабыз, а так бул пластик менен туруп турат азыр. Кудай Таала жеңилдик кылган болсун эжеке. Аллахым ыраазы болсун. Караган биздин мекендештер көп. Сиз өзүңүз жалгыз эмессиз. Артыңызда кыргыз эли 7 дубан турат. Мына буюрса 50 рубльдан 100 рубльдан берсек дагы ушул баланын агып кетишине өтө чоң салым болот. Эжекебиздин эм банкын коюп койдук. Сбербанкын коюп койдук. Дүйнөнүн булуң бурчунан которсоңуздар болот. Анан ишенбедим эле деп чалбай эле коюңуздар чындыгында. Мо көп зоноктор болот экен. Ушул видео чыгарса көргөзүп турат, мына чалып видео зоноктон көргөз деген адамдар болот экен. Ошо которсок жөн эле мындай жөн эле которуп коелук. Бул эжекебиз өзү негизи май эжеке. Колдон келишинче ушул бала чакам багайын деп эки баласы менен ушул Россия өлкөсүндө азыр Wildberries иштеп жүрөт ачыгы да. Кеде бошойт, кеде бошобойт. Аяка киргенде Wildberries иштегенде жакшы билет. Телефон коюп кирип кетет. Анан чалса албай койсо бул жалганбы деп тан жазат экен да. Эми берсек жөн берелик. Мындай кылып жанагындай кылбастан. Бардык номерларынын бардыгын койгонбуз, отчетту берип атабыз. Мына буюрса сом тыйынына биз аралашкан эмеспиз. Андыктан ишеничтүү. Биз ошол ар 15 күндө ушул ар бир нерсенин акысын берсең, ошондо жакшы болот да. Ошого
каналдын акысын берүү максатында биздики кайрымдуулук фонд эмес, ар 15 күндө ушундай нерселерди чыгарып берүүгө аракет кылып атабыз. Анан мага байланышка чыгышат да көп. Анан чыгарып бер дейт. Мен ошо өчүртө бар, ар бир кайрылган адам көз чачырап кайрылат. Ошого өчүртө туруңуз десең, анан акча канча бериш керек, андай мындай дейт да. Биздики бекер эле бир туугандар. Жакшы түшүнөлүк ушул нерсени. Мен өзүммүн эл көп дегенде көп SMS багларга мен жооп бере албай калып атам да. Дагы эмнелерди айтсак эже? Буюрса качанга пландаштырып атасыздар? Операцияны азыр? Буюрса чогулуп калса январдын аягы, ушу февралдын башы сразу башталат. Сиздин номерлериңизди тагы бир жолу айтып койсоңуз, мен мекендеш азыр Сбербанктан мисалы көп түкүрсө көл болот да. Жамгыр сел болот дегендей. 89 66 329 87 25 Наргиза Болотбековна чыкты. Бир туугандар, бул садака ихсан, бул өлүмдөн, көп бале кырсыктан сактайт. Андыктан колдон келишинче ниетти тууралап, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн деп гана берейлик. Мына Кудай кааласа менден кетти. Бисмилла деп баштаңыздар жигиттер. Айлык алып атабыз, башка кылып атабыз. Бир аз болсо чыгарып туралы. Ошол ар бир чыгарган видеого 1000 рубльден эмес, бир 150 рубльден чыгарып турган болсок дагы, биз көппүз да, мисалы бизди бир 20 000, 30 000 адам көрсө эле бир кыйла акча топтолуп калат. Ошого ар дайым биримдикте, ынтымактыкта жүрө берелик. Эжеке буюрса жакшылык күнүнө жолугалык. Амин айтканыңыз келсин. Дегендей. Анан жанагы батектер боюнча, бул мен мурдагы видеолордо айткам, чыгып бергем, көрсөткөн. Аман элебиз алтын батек билем эмне эле? Ооба. Веда компаниясында алтын батек Аман үйдө бош отура бербей, мага жардам кылып, түшүнөт интернетте, ооба, сата берсин, молодец. Мага жардам кылып ушу. Бул оригиналдар. Бул канча болот? Тыйыны канчадан болот? Сыр эмеспи? Жок, сыр эмес. Чалып маалымат кылып сураса, баарын айтып, эмне кылып беребиз. Эл катары сатасыңар. Эл катары сатабыз. Эл аласыңар, мына ушулардан алга доставка кылып бересиз, Москвага, доставка кылып берем бүт баарына. Москва, Кыргызстан, бүт жака. Анан очкинен айтып коеюн. Очки көбүнчө ошо таксиде иштеген байкелер алып атат. Очки кечиндеси жакшы болот экен да. Кечиндеси жакшы. Фарадан. Ооба. Учтан эмне кылат экен? Текшерип мынтип. Бул Аман өзү да тагынып жүрөт. Анткени кечке телефондо отургандыктан. Көзүңүздөрдү албайт экен. Көзүңүздү албайт экен. Фара келсе албайт экен. Ошого жакшы экен. Бундан размерлери башкалары барбы? Светтери? Светтери бар. Анан зренияны восстановить этет экен да бул. Бул очки. Очки 5000 турат. Стелька болсо 9000 турат. Мен өзүм Валбристе да кийип жүрөм, анткени Аманды көтөрүп жүрүп грыжа пайда болгон. Майтаманга, грыжа, буттору, суставтарга көп пайдалары бар да. Варикоздорго пайда. Варикоздорго, ашыкча салмак болуп топ кеткендерге. Көп нерсе пайда. Ооба, 20 000 деген эмнеси бар. Магнитовый да бул. 20 000 точкага массаж кылып берет. Анан бул одноразовый эмес, буну 20 жыл, 30 жыл кийсе да болот. Буну машинага да төөлөтүп көргөн. Бул көбү ойлошот катуу пластмасса эмне депчи, бул каучук мындай жумшак. Канча нерсеге сыймай турган. Кайсыл жериң оорусо ошого жараша эмне. Жакшы цвет өзгөрөт. Жакшы 1 сом болсо да пайда. Ооба. Биздин мекендештер башка жактан албай, мына ушулардан дагы алыңыздар. Ишиңизге ийгилик келсе. Амандын өзүнө да мотивация болду. Ооба, мен мурдагы видеодо айттым эле. Бошоп турбай иштей берсин. Мо TikTok'торду ачып, жарнама кылып видеолорду жүктөп, сен анан иштесең болот, элдер видео отуруп эле иштеп атат депчи. Сагайып кетем да Аман. Жакшы ден соолук, 1-2 сүйлөп койгон да, сен мекендештер көп таанып калды. Ассаламу алейкум. Чачты коюпсуң прическа го, молодец. Ассаламу алейкум байкелерчилер. Баарыңыздарга чоң рахмат, мага жардам берип келатканыңыздарга. Аз калды. Вирус аз калды. Баарыңыздарга чоң рахмат. Көңүлдү түшүрбөйүнүм, баары жакшы болот. Артыңда кыргыз эли турат сени, ойлонбо. Көрүшкөнчө анда мекендештер, группалар менен бөлүшүп, жакшы сөз жазып, колдон келишинче тыйын тыпырдан которуп жардам берип, эжекебиздин жалгыз эместигине дагы бир билгизип коелук. Мына эжекебиз көмөк көргөзүп, топтошуп жардам берип коелук. Эжеке жалгыз бой, эки баланы тарбиялап келет. Көрүшкөнчө.
туугандар анан дагы кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп издеп аткандар болгон болсо, ишеничүү адамдар таппай аткандар болгон болсо, мен сүйүнөган номерлерин коюп коемун. Дакан сайдайт кеңинен 3 ай коюп берет, чыкпай туруп чорундан базадан текшерип берет. Альфардтар менен кенен кесир барып келесиздер. Номерлерин коюп коюдум ушул жерге. Сүйүн кирди чыкты деп.